Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, жалпы таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инелер, карындаштар. Азыр мындай ситуация болду. Ситуация эмес, случай деп койсом, адашпасам керек, короче. Заказ түштү. Заказга келдим. Кепкачан, очки, мындай фиолетовый куртка. Ну, короче, мындай японский анимешницалар бар го, ошондой кийинип алган бир кыз. Отурар замат телефонда сүйлөшүп аткан, отургандан баштап телефон сүйлөштү, чыгып түшүп кеткенге чейин телефон сүйлөшүп келат. Машина отурду, оплата картой болчу. Барата жолдо. Бир машина кетип атасың дейм, угат кезинде по-любому ал сүйлөгөн сөзүнчү. Кетип атасың, бир малда ардемкени сүйлөп келип атам. Жумушу боюнча бияктан, короче, ардемке сүйлөп. Бир малда эле бул жакта телефондо сүйлөшүп аткан тоже кыз экен да. Не туулган күнгө бүгүн барабызбы, эме не кылабыз, короче, акча менен подарок кылабызбы, же мындай бирдеке алабызбы деп калды. Анан билбейм, короче, ошо кандай болот экен деп мен клубтар орусча сүйлөшүп келатат да. Анан сөздүн арасында мени унутуп калдыбы, же таксиде кетип аткан унутуп калдыбы, же сөзгө берилип кеттиби? Уже жанагындай личный нерселер сүйлөп баштап кетишти да. Бүгүн барганда өткөнкүдөй болуп, тияка барабай эле коелу, мунусу мындай кылбай коелу, жана баңгизат, саңгизаттарды пум ардемкелерди сүйлөп, короче, ошондой эмелерди сүйлөп атты да. Анан эми көңүл бурган жок, мен өзүмөн өзү да мага не. Деп кетип атам. Анан ошентип, короче, өткөндө могу менен туш келген менен барып эле коелу, короче, с кем попало, давай сегодня мындай кичине более как-то лояльно карайбыз дегендей мани кылып атат да. Ушул жерден тотуп турайын. Анан бүгүн ар линияда жүргөн сайын, короче, наушник кулакка салып алып туруп мен там YouTube'дан ар кандай чыгарылыштар көрөм да. Бүгүн мисалы үчүн Азаттыктын эмесин көрдүм да, чыгарылышын. Ал жакта как раз таки жанагы зоокурлук, зөмбүлүк боюнча жана зордукталган короче, кыздардын Кыргызстандагы кооптуу жашоосу жөнүндө чыгарылыш чыгарыптыр. Ошол жерде конкретно бир эмесинде айтып атат да, психологдор делечи, көбүнчө ушундай кылмыштардын үстүндө ушундай кылмыш кылгандардын эсебин канчадыр бир процент көбүрөөк бул таксисттердин артынан ушундай эмелер болуп атат деп бүгүн дагы айтылды. Буга чейин дагы бир Азаттыктын чыгарылышында, короче, эмедеги комментарийдан көп окуп калдым да. Ар жак бул жактан жумуш таппай, короче, Россиядан депортация болуп, же бияктан депортация болуп, короче, мигранттар кайра мекенге келип, өз мекенинде жумуш таппай ушундай жолдорго баратат деп туруп эме жазылган комментарийлеричи. Мен өзүм как мигрант катары өзүм да 7 жылдан бери Россияда жүрүп келип, бир аз мындай мага деле бул сөз кат жет да. Анан атак бирок кошулам, ооба. Көбүнчө адамдар ушул таксиде иштеп, возможно, жанагындай соблазндарга ээ болуп, там күнөөкөрдү издеш бул менин жумушум эмес, бирок оюнду айтып коюш тоже акым бар. Анча-мынча моменттерде пассажиркалар өзү эле тишип калышы мүмкүн да. Жөн жигит, сулуу жигит, аркбак, там-пам, короче, соблазнга берилип кетет любой адам. Ал эмеси жок анын. Суть не в этом, суть в том, что көбүнчө азыр Кыргызстанда келип, жумушка кирип, мисалы үчүн таксиге көбү кирип атпайбы? Ошол таксиге кирип, анан кийин таксидеги түнкү жумушка кызыккандар көп экен да, особенно жаштар деле эмес, мен курактуу адамдар деле. Анан көбүнчөсү соблазнга тез берилет экен да. Соблазнга берилип, ошондой пассажирлер көрүп, бияктарын ачып койгондор, там мындай кыска кийингендер, бир аз кичине ичип алып туруп, мындай водительге кишип сүйлөгөндөрдүн көбү соблазнга берилип кетип, ошол жерде аракет кылып баштайт экен, номерлерин сурап, там каяктан, каяка, эмне, кантип, там кызыгыпчы уже. Эркектик болот экен ал нерсе. Не мне осуждать, не мне судить. И мен там өзүңөр карындашыңар, эжеңерди же кызыңарды ушундай кылгыла, өзүңөр балдар мындай кылгыла деп айтыштагы менин акымдан, укугумдан жок. Осуждать я не имею права. Ошол үчүн мындай акыл үйрөткөн алыс эле болоюн. Но ушул нерсенин кесепетинин астында, ушул нерсенин негизинде алдыда пророчество кыла берейин, көз ачыктылык кылып. Шылуундар пайда болушу мүмкүн, аябай көп пайда болушу мүмкүн. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстанда кандайдыр бир окуя болбосун, криптовалюта менен, авиабилеттер менен, там недвижимость менен, любой жерде жанагындай шылуундар пайда болуп атат да, резонанстуу видеолор чыккан кезде. Ошонун негизинде шылуундар момент колдонуп, ошондой кылып адамдар көп алдап коет да. Бул жерде дагы таксисттердин, именно таксисттерге кайрылуу бул видео. Опасность не деп коет, надвигается деп коелу эле. Даяр болгула. Видеорегистратор алып, сактап, өзүңөр сак бол, өзүңөр бекем болгула. Бекем болгон сөз кандай, типа мындай
безопасность сактагыла эмес, в целом бекем болгула, соблазндан алыс болгула. Мисалы үчүн ошентип түнү бир иштеп аткан кезде бир кыз чыгып, да, грубо говоря, мындай клубтан чыгырмыш болуп, силерге сөз атып водительдерге, водитель ошол жерде ошого мындай кызыгып кетип, мисалы үчүн бир жерге токтоп, да, там сүйлөшүп алайын же бирдеке кылайын ой менен турган болсо, может балким ал жерде кыздын уже давно түзүлгөн планы болуп калышы мүмкүн. Именно мындай водительдер тамдап, там регистрация жок бекен, там кандай экен, мындай экен, ушул баланы алдасам болот деген ой менен силер машинада отурат да, анан силер добычасыңар да, жертвасыңар. Бир жерге апарат, балким ошол жерде жанагындай фальшивый документтер менен оперлер же болбосо мындай следактар келип алып туруп, на месте, короче, силерди развод кылышы мүмкүн, же болбосо бир мындай подстава кылып коюшу мүмкүн. Ошол нерсе, бүт нерсе жеңил ой менен оор кылмышка барат да. Ошол үчүн мен айтарым, урматтуу коллегалар, мындай умник боло бербе, мындай өзүнчө мындай диванный эксперт боло бербе деп жазбай эле коюңуздар. Эми мен өзүмдүн башым жете турган ойду мен бөлүшүп атам. Балким бул көп адамдарга уже таанымал ой болушу мүмкүн, бул ойду ойлоп койгондур. Яңги мен айткан сөзүм как бы это не казалось, мындай умничество болуп калбасын да. Но просто күйүгүп айтаткан жеримде ошондой болуп калат, көбүнчө ошондой учурлар көп болуп атат депчи. На данный момент ошол жанагы мына видеонун башындагы окуяны айтып берип атпадым белем. Ошол жерде ошол кыз, точнее, ошентип сүйлөп кетатканда эми жанагындай с кем попало эмес дегендей сөздүн көңүл буруп койдум да. Өткөндө типа с кем попало кетип калдык го дегендейчи. Опять же, не мне судить. Өздөрүнүн жашоосу өздөрүндө. Мен эч кандай эме кыла албайм, осуждение кыла албайм анын действиясына. Но келечекте боло турган бир кандайдыр бир мындай событияларга мен өз көз карашымды кошуп айтылганга эми укугум бар да. Эми ал укукту ошол өзүңүздөр баа берип коюңуздар. Анан кийин ушул видеону до конца көрүп коюңуздар. Чоң рахмат, бөлүшүп коюңуздар. Балким сиздердин бөлүшкөнүңүздөрдү башка бир жаңы чыгып аткан таксист көрүп калса, эми рахматымды айтып коебу деген ойда. Ошон үчүн барыңыздар ийгилик туугандар. Сак болгула, бекем болгула өзүңөргө.